Урматтуу мекендештер, Москва шаарында жашаган айымдар, сиздерге врач-акушер-гинеколог, УЗИст жогорку сапатта төмөнкү гинекологиялык кызматтарды сунуштайт. Кантип кайсы бет менен келесиңер деп буларды жаздым эле. Ушуну мен эчтеме ойлоп тапкан жокмун. Жөн эле ошолордун сүйлөгөн сөздөрү, парламентте айткан сөздөрүн ырга кошконго аракет кылдым. Ошону окуп берип коеюн. Кантип кайсы бет менен келесиңер. Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар элге эртең эмне убада бересиңер. Карызга белчебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер. Олтурдуңар, төө десе бээни айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар, кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтылчу ойду толук жеткире албай, сөөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш жылдын кылып, 17-ге эмнеге кайтардыңар? Мыйзамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр, жогор жактын буйругун аткардыңар. Мейли эми, жеп ичтиңер, отурдуңар, эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар, кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жана дагы Майамага эр чишип эс алганы баргылачы. Сексалүттү жакшы үйрөнүп, шарт болсо ошояк эле калгылачы. Эл аралык маселе түзмөк турсун, эл аралык сөздү так окуй албай, 5 жыл уктап эс алдың парламентте жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп, лапша илип олтурасың, ар кимиңер немиңерди качат кылып. Ойгон кула, карап турбай көңүл кош, саясатка аралашкын баш уруп, билими жок тупойлорду шайлабы деп мен таштадым чакырук. Саламатсыздар кыргыз элим, саламатсыздар бир туугандар. Мен дагы боореке соцсеттердеги азыркы жанагы чоң казат кыймылдын тегерегинде болуп жаткан бир кайым айтуучулар пикир келишпештиктер боюнча өзүмдүн жарандык позициямды билгизип коеюн деп сиздерге чыгып атам. Урматтуу туугандар, бул 30 жылдык тарыхында кыргыз элинин көп нерселер башынан өткөрдү да, сыноолорду. Жакшы жактары да болду, жаман жактары, бирок жаман жактары көп болду мамлекетибиздин. Моюнга алышыбыз керек. Элдин баары көрүп турат анычы. Көрүп турат элдин баары. Эне минтип атат, тигинтип атат. Мына Акаевди деле кудай кылганбыз, Бакиевди деле кудай кылганбыз, момчу атат. Атамбаевди деле кудай кылганбыз, көчмөндөр өтөт, жолдун баары бүтүп атат, сонун иштеп атышат. Ой, сонун кетип баратат дегенбиз. Мына эмне болду? Эмне деген былыктардын баары чыкты мына. Экөө качып жүрөт, бирөө түрмөдө жатат. Эмне деген көрүнүш ушуларчы? Ошондой акчаларга биз Астанада болгон 6 шаарды салмак экенбиз да, Кыргызстангачы. Анан ушу идеяларды көтөрүп чыксам, момтөлө артынан эле мында ар кандай бир терс бирдемелерди жазып, анан чоң атасы мындай экен, чоң атасы тигиндей экен, бир туугандары мындай экен деп ошо фейктер жигиттер уят чоң атасын келип тапкыла ошондой. Жанагындай мамлекеттин мүлкү болсо. Тапкыла, таба албайсыңар, кечирим сурагыла, сыймыктан элдин астынан кечирим сурагыла. Ошондой даражага жеткен ошо жанагы атасы мына жетим өскөн киши ошо киши. Эмне деген азап тозокторду башынан, эмне деген кыйынчылыктарды өткөрүп, жеңи ошонун бар. Жетим болуп, жетилип, 10 бала тарбиялап жана Тарындык апа экөө. Ушундай балдарды мына тарбиялаган, мондай даражага жеткизген. Көтөрмөлөп отуруп. Балдарым мына ушинтип жакшыраак балдар болуп чоңойсо экен деп. Бир туугандар туура фармацевт менен иштейт. Өзүлөрү мынакей коробкага чейин чогултуп, жыйган тергендин баарын ушу бизнеске деп атышып, мына ушундай даражага келип атышат. Спирт сатышкан дейсиңер. Кимдер эмнени саткан эмес ал жылдары? Кыйынчылык жана жашоонун аянан эмнени саткан эмес эле? Огдары балансаген вертолеттөн бери сатпады беле? Билет да элдин баары бир эле жүрбөйбү азыр. Анан спирт саткан дейсиңер. Дагы эмне сатыптыр? Спирт сатты. Мамлекеттен алып сатыптыр ошону. Мамлекетке зыян кылыптыр ошону. Сатып. Анан эми туугандар, жан сактоо үчүн миграцияларды көрүп атабыз. Кетип атат Кыргызстандан. Жөө-жылаңдап келип атышат. Депутаттардын мына айтсынчы, кайсы депутаттын кайсы министрин буласы мигрант экен, туруп айтсын. Баары тең башка жакта жүрөт да балдары. Кийбегенди кийип, ичпегенди ичип, килейген каражаттарга колдору жана асман чапчыган баада сааттарды тагынып алып угуп атабыз деп уксаганан айтат экенбиз да. Жогорку кеңешти мына көрүп атабыз.
Жогорку Кеңештин ичинде депутаттардын ичинде эмне болуп атканын көрүп атабыз. Кайсы депутаттын балдары спирт ичимдиктерин ичип алып, жол кырсыгына кабылып, эмне деген адамдардын өмүрү кыйылып атат. Билип атабыз да, аларды угуп атпайбызбы? Угат экенбиз да, кулактарыбыз угуп атат. Кайсы депутаттын атасы гаилер менен мушташканын, кайсы депутатыбыз мыйзам чегинде жанагы туура эмес жерге токтоп, айып пулун төлөбөй кыйкырып өкүрүп кетип калгандарды угуп атабыз да. Анвар Артыков деген депутатыбызга окшогон. Анан ушунун баарын угуп, ушунун баарын көрүп туруп анан айтат экенбиз да. Күндө жаңы сөздөр сүйлөп атканын көрүп атабыз, деңгээлдерин көрүп атабыз, премьер-министрибизди көрүп атабыз. Ошондой улуу залдан эмне деп сөгүнүп атканын бар. Анан айтып чыккан балдарды түшүнөсүздөр. Ошон үчүн мен мына чоң казаттын идеяларын колдоого менен чакырам десен анан айтып чыгышчу эле булар эмнеге чакырып атат. УКМК МВДнын кызматкерлери мына жанагында рядовой состав, младший состав, рядовой состав деп айталчы, катардагы илгери КГБда иштегендерди эч ким таанычу эмес. Азыр УКМКнын балдарын өңүнөн өйдө таанып калышыптыр. Кендеде бир акцияларга чыгып, нааразычылык көрсөтүп койсо шүмрөңгүлө ошол жакта жүрүшөт байкуштар. Үшүп, тоңуп, бир күн ачка, бир күн ток, машинада уктап эле. Көрүшөт, билип атышат УКМКнын балдары экен. Бүт өңүнөн өйдө таанышат аларды. Ушундай деңгээлге түшүрөсүңөр жанагы атайын кызмат спецслужбанын балдарынын деңгээлин. МВДнын балдарына таяк жеген бүт рядовой состав байкуштар. Ошо иштеп жүрөлү, иштейли, атамекенге деп милицияга кирип алышат. Карма уур тигини кола деп мына алар мына живой щит кылып аларды жүрөбүз. Уят дем ушунун баарын ушу чырылдап чыркырап эле 30 жылдан бери ушинтип эле келе беребизби? Мында арыдан бери болбойлубу? Арыдан бери болуп кичине жегенди бир мындай чеги менен жеп бүттү да эми болду да эмненин баарын жешти. Тоо, темир, таш, кагаз, пагаз айланайын. Мына биздин Кайсада завод менен центральный шахтаны эмне кылышты? Асфальтын ала албай калышты, асфальтты алып кетишет. Жакында королоруна төшөйт кошуларды апарып алышып. Не деген эме, эмне деген калк болобуз эми? Кошуналарды карабайлыбы, теңелбейлиби ошолоргочу? Ошолорду көрүп үлгү албайлыбы жолдоштор? Ушинтип эле отура беребизби? Ошон үчүн мен сиздерден суранам, жолдоштор. Колдойлу. Сыймык анан айтышат экен, сыймык эмне мурун айткан эмес деп. Сыймык эмнесин айтат, өзү айткандайчы, кимге айтат? Атамбаевге айтабы? Чүкөңдү ойно дебейби Атамбаевчы? Кимге айтат эми? Азыркыга чейин мына тирүү отурушат го, айтчу кишилер. Акаевтан бери келаткан кадрлар отурбайбы азыр? Чубак Абышкаев, Чолпон Байекова, Мисир Ашыркулов, бери карай Камбаралы Конгантиев, Молдо Муса Конгантиев, тиги Суталинов ден соолугу метип үйүндө жатат. Ушулар отурбайбы, айтпайбы азыр? Бекназаров дегендер. Күчү структуралардын лөктөрү айтышпайбы анда бизге момундай болгон деп айтышпайбы? Айтпайт. Себеби баары чогуу болгон. Баары чогуу болушкан. Ушундай абалга баары бизди алып келген. Кудайындай ишенип, атасындай сыйынган деп Элмирбек Акын айткандай. Ак уюң деле бир байкуш дегендей. Ошо ырды угуп деле кичине намызданбайсыңарбы? Эмне деген сөздөр жүрөт ошол жерде айланайын. Мен угуп алыптым да каңырыгым түтөп, жүрөгүм титиреп чыкты ошо сөздөрдү укканда, жанагындай ачуу сөздөрдү уккандачы айланайын. Эми ушул жетиш керек да. Жетиш керек да. Ошон үчүн жолдоштор мен сиздерди чыкырам десен анан айтып чыгышчу эле булар. Эмнени чыкырган болот? Кечирим сурата коелу, чыкырып турупту. Ынтымакка чыкырып атам жети дубанын элин. Өзүңөрдүн дубаныңарды жана ичип жегендерди тактап алып келе документальный ушундай соцсеттер менен жеткизүү жерге жеткизебиз. Кимдер жеген, кимдер аралашкан? Уят да эми ушу. Ошон үчүн мына билип билбей эле бирөөлөргө күнөө коюп мына тигинтип атып чоң атасы мындай экен, анын балдары бир туугандары мындай экен деп кайра чоң атасын арбага уруп кетет. Алда оңой кишинин жердин киши тукуму эмес, алда тектүү жердин тукуму киши дагы. Уруп кетет арбагачы. Мындай патриоттук сезим деген болуш керек да, өңүңөрдү жашырып алып фейктерди жазып коюп отурасыңар. Тынчтык мыштык анан бирдеме деген фейктерди ачып экен анан. Назарбаев анан Касым Жомарт анан бир белекет деп. Касым Жомарттын баракетин аласыңарбы? Фейктер. Ошон үчүн келе туугандар бир чылыш кылалычы. Президентке да кайрылам, урматтуу Сооронбай Шарипович. Сизден өтүнүч, сизден сураныч. Сиз бизге Бакамбаев айылына келгенде сизге колуңузга куш карматып туруп узатканбыз. Жана платформаңызды, максаттарыңызды угуп, ошонун баарына ынанып, ак жолго алып, ушу бүркүттөй болуп, бийик үчүңүз бүркүттөй болуп, алысты көрүңүз, бүркүттөй болуп, көздөрүн чокуңуз жанагы коррупциялеринде.
Korrupsiya менен күрөшөм, эч кимди аябайм, бүт туугандарыма да, досторума да карабайм дегенсиз. Коррупция менен күчү структуралар, президент гана күрөшө албайт. Жарандык коом менен жалпы күрөшөбүз. Мына жарандык коом чыгып атпайбы азыр, жардам берип атабыз. Кайрылып эле атабыз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Өткөндө ким Садыр Жапаров боюнча камчылык ташыйып да кайрылды сизге, көзүнө жаш алып. Ушул жигитти чыгарып коюңузчу, чыккыңызчу, чыгарып коюңузчу деп. Эми ушул Садыр Жапаровдун абалын деле карап туруп ушу кайрылышына кол коюп берип коюңузчу, мен да өтүнөм. Атасы өлдү, энеси өлдү, баласы өлдү. Менин башыман өткөн андай. Бала жоготуу деген. Ата энеге бербесин. Келинчеги кандай абалда жашап атат болду экен. Көп азыр көйгөйлөрдү айта берсек, урматтуу кыргыз элим, көп, аябай көп. Жана качып жүргөн офицерлер эмнен качып жүрөт, куураган офицерлер. Иштейт элем деп келип туруп, ортодо жертва болуп жүрүшөт. Уят дейм ушулар, уят дейм. Кыргыз элинди иштеп берейин деген жигиттердин баары куугунтуктап ушинтересиңер. Бакиевдин убагында атты эле. Буйртма киши өлтүрөлөр менен. Эми уят дейм, кайдайм ушу. Тынчкманын баарын эле өлтүрүп, жайлап, качырып, ана жанагындай бийликтин камчысын чапкан жана чек ара кызматында тияктуу отурган жетекчилер анан отурбайбы? Жок, бизге андай маалымат берген эмес, мен билбейм. Өзүлөрү алып келип коюп, өзүлөрү ушу аэропортко жиберип коюп, бөгөт койгула мондай незаконный вывоз эмелерди деп койгон. Мен андай маалымат туккан эмесмин да. Намыз деген болуш керек, форма, честь офицера деген болуш керек. Келиңиздер туугандар, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мамлекетибизди туңгуюктан алып чыгалы жылыштар. Алып чыгалы, небере чөбүрөлөрдүн келечеги үчүн. Мен сиздерден көптөн көп өтүрөм.